Süleyman Peygamber kitabında var bu mesela aytıladi. Jinderdi пайдаланып не кылган жер бетинде? Тоо кыркаларын түзгөн, рельефти оңдогон, суунун бардыгын түздөгөн, жердин түбүндө суу менен жердин бетинде сууну канализационный шлюзду оңдогон ушинчи. Водопроводдун бардыгын оңдогон. Ушуга ишенесизби, ишенбейсизби? Ишенебиз. Мына бул жараткандын берген касиети да туура. Пайгамбарыбыз ошону кылган. Эми алардын баарын айтып отурбайын, токотойм, ошко байланыштуусун айтайын. Пайгамбарыбыз эс алып отурат экен, Сулейман пайгамбарчы. Ибн Дауд, Сулейман алейхиссалам айтылат. Отура сынайт экен да, тиги периштер эмелер, жиндер, анан бир жин чыгат экен. Бир суткада менен айлантып коюм, орбитальныйды, жерди. Тейткенде, анан дагы десе дагы бирөө чыгат экен. 15 саатта, 12 саат. Пугач полисиз дейт да. Якубовичтикиндей да, анан кесип отурган акыры бир айтат. Бир мгновенияда апарып коюмбу дейт, башка ыйыктоого дейт. Анан кайра бир мгновенияда алып келип коюм. Мгновение деген эмне деген? Өзүрмөмдүн измерениясы канча секунд? 1-2 Секундда адам канча жолу ирмейт? Мына физиктер отурсаңар, физиологдор отурсаңар билесиз. Миг, орустарда миг деген бар. Көз ирмем деп турсаңыз эми баягы етиш менен түшүндүрүп атат да. Көзүн ачып так. 0,4 секунда деп айтылат, э? 0,4. Ошол мен бир мгновенияда бир көзүңдү жумтуруп кайра атсаң, Барак уктоосуна келип калган пайгамбарыбыз, бир көзүңдү кайра атса, Иерусалимде өзүнүн Вавилонунда пайда болгон да. Ошодон Барак уктоосу деп Сулеймандын тагы деп айтылат өзүчө. Тахти Сулеймани деп тарыхта келет. Биз аны тогул болдук. Тоо эмес, Сулеймандын тагы. Эл кайра кетип калган үчүн ушундай калган. Жаңа эле Ыйыктыгын айтып атпайбы? Бир ыйык тоого алып барып, анан кайра алып келип коем деп атат. Ошол ыйыктык тоо биздин тоо болуп атпайбы? Ошо ошко байланышкан эмеси ошол. жана бел таш деп турат, бешик таш, бел таш, бешик таш деп турат, ушу касиеттүү жерлер бар тур, алар кандай? Эми ал детализация чоңуз. Экөөбүз турга чыксак, өтө эме деликатных деталях айтып берет. Мен деле толук билбейм бирокчу. Балким маалымат жалпы түрдөн. Биякта ошондой мазар катары кабыл алсак болобу, ошондой жакшы. Сулайман тоонун тегереги бүт эле мазар. Байкадыңыздарбы? Биздин айтылуу өтө күчтүү аккордеончу Каракулжалык Исмаил Абдыкадыровдун сөөгү жатат мисалы. Канча мазар бар айда, канча медресе бар, канча мечит бар айда көп да. Тегереги бүт эле мазар ал жер. Тегереги ошо. Бүт эле ошо айлануу эле бүт эле мазар. Ким кыдырса, кыдырып чыксаңар 8 километр окружный машина менен жүрсөңөр. Бүт эле мазар айда. Бош жер жок. Мечитте салынуу деп коет. Бабурдун үйү деп коет, бирок ал Бабурдун үйү болгон эмес. Азыркы турган жеринде эски сүрөттөр бар. Могу приключения өтөкөсү эски Сулайман тоонун эмеси бар. Саянты ойноп атат, азыр ушул жерлер мазар болуп калды элечи. Мына жок көрдүңөрбү? Кана Бабурдун үйү жок. Жок бул жерде Бабурдун үйү. Муну кийинине салган, бул жер башында байрак турган жагында эле турат. Ал байрак турган жагы бул эме болгон жана муэдзин, азанчылардын азан айта турган жери болгон да. Направлениясы дагы туура эмес. Байкадыңыздарбы? Ал батышка карап, мындай да центрифугага туруш керек да. Ровно эме менен компас менен урганда магнит менен туура кетиш керек да. Ошондо намазың кабыл болот. Икач кетип калсаң болбойт. Ал не по геометрии турат да. Бирок эски мечит бар болчу. Ал азан айтан турган эле жер болгон. Самый ошол экен, мечит. Бабурдан калган үй болгон. Бабурдун амеде да айтылат, бирок Бабурдун үйү ортоңку өркөчтө болгон деп айтылат да. Эмесин эмес. Чоңунда эмес.